Баткенге вице-премьер Мадумаров менен дарыгерлер бригадасы учуп кетти. Вице-премьер Акрам Мадумаров менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык бригадасы жана чек ара кызматынын аскер дарыгерлери учуп кетти. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, алар Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскердик транспорттук учагы менен кетишкен. Өкмөттүн маалыматы боюнча вице-премьер окуядан жабыркаган жоокерлер дарыланып жаткан ооруканага барат. Ошондой эле чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги окуяга байланыштуу ыкчам кеңешме өткөрөт. Чек ара кызматынын айтымында учурда Баткен областынын чек жерлериндеги чыр-чатак чыккан аймакта мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы полковник Уларбек Шаршеев жүрөт. Саат 13:30 карата чектеги кырдаал салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлөт. Кыргыз-тажик чек арасындагы 8-майда болгон жаңжалда ок тийген бир аскердин абалы оор. Баткен областык ооруканасында реанимацияда жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин областтагы координатору Арзбек Бүрбаев билдирди. Бир ок алынды. 11-омурткасында бир ок турат. Октон жүлүн жабыр тарткан. Бүрбеков операция учурунда аскер көп кан жоготконун белгилеп, ага кан куюлуп, тийиштүү дары-дармектер менен камсыздалганын кошумчалады. Ошондой эле көкүрөгүнө, колуна ок тийген 2 жоокерге медициналык жардам көрсөтүлдү. Алар травматология бөлүмүндө жатышат, абалдары жакшы. Жергиликтүү тургундардын бири да бетинен жараат алган. Ал амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Кыргыз тараптын расмий билдирүүсүнө ылайык, Көкташ айылынын чек тилкесиндеги чатакка жергиликтүү тургундардан тактал элек аймактагы 50 сотук жерди талашканы себеп болгон. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Көп өтпөй тажик аскерлери күтүүсүздөн кыргыз аскерлерин жана Кыргызстандын жарандарын көздөй минометтон атышкан. Эки өлкө тең күнөөнү бири-бирине оодарууда. Орусиянын COVID-19 каршы оперативдүү штабынын маалыматына ылайык, 8-майда 10.669 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Бул өлкөдө 6 күн катары менен илдет жуктургандардын саны 10.000 адамдан жогору болууда. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 9-майга карата дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 3.938.000ден ашты. Алардын 274.898 жашоо менен кош айтылса, дээрлик 1.322.000ден көбү сакайды. Оору эң көп жуккандар АКШда, ал жакта илдетке чалдыккандар 1.283.929 адам. Илдет кеңири жайылган 10 мамлекеттин катарында Испания, Италия, Британия, Орусия, Франция, Германия, Туркия, Бразилия жана Иран бар. Алабукада 2 согуш ардагерине автоунаа белекке берилди. Район борборундагы Жеңиш монументинде өткөн чакан салтанатта жергиликтүү бийлик ардагерлерге ВАЗ-2107 автоунаасын тапшырды. Бул тууралуу райондун акими Эмилбек Абдыкадыров Азаттыкка билдирди. Айры Там айылынын тургуну Насирдин Нармырзаев менен Баймак айылынын жашоочусу Аскар Хайдаров быйыл 74 жашка толду. Райондогу мекеме ишканалардын жетекчилери жана Балтагулов жана 1-май айылдык кеңешинин депутаттарынын колдоосу менен 2 ардагерге автоунаа тапшырдык. Ардагерлер менен катар эле оорукта эмгектенген энелерге да белектер тапшырылды, деди Абдыкадыров. Жалал Абад облусунун аймагында учурда 31 согуштун ветераны, 59 тылда эмгектенген ардагерлер калды. Американын президенти Дональд Трамп коронавирус акыры өзүнөн өзү жок болуп кетет деген ишенимин билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. АКШ лидери жума күнү журналисттерге маек берген. Мен дарыгерлердин айткандарына таянып жатам. Алар вирус кетет деп жатышат. Бул анык бир убакытта жок болорун билдирбейт. Бирок кайсы бир учурда ал өзү жоголуп кетер. Эгерде бизде вакцина чыкса, андан бетер жакшы болот, деген Трамп журналисттерге. Кытайлык Медайым АКШнын президенти Дональд Трампка ачык кат жазды. Анда коронавирустун очогу болгон Ухан шаарындагы өткөн күндөрү жөнүндө айтып берип, АКШ элине коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө эң жакшы каалоолорун айтты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Хубейдеги кесиптештерибиз менен өлкөнүн бардык аймактарынан келген 42.000 медициналык кызматкердин күнү-түнү кандай иштешкени дагы деле эсимде. Мага окшогон 42.000 дарыгер тайманбастан үй бүлөлөрүн таштап, ар тараптан Уханга келишти. Ал жерде биз адамдарды куткаруу үчүн коронавируска каршы күрөш жүргүздүк. Эң оор күндөр артта калды. Баарынан да коронавирус менен ооругандардын айыгып, ооруканалардан чыккандарын, айрыкча карылардын айыгып кеткенине абдан кубандым.
Ар бир улгайган бейтапка өз ата-энебиздей кам көрдүк. Хубей провинциясындагы 80 жаштан жогору 3600дөй бейтаптын тагдырына кайдыгер карабай жана эч нерседен кем кылбай айыктырдык. Ухандагы медицина кызматкерлери бардык адамдардын, анын ичинде 108 жаштагы бейтапты жана төрөлгөнүнө 30 саат болгон ымыркайды айыктырууга болгон күчүн жумшашты. Мен аябай бактылуумун жана мен аны менен сыймыктанам. Учурда вирустун айынан көптөгөн америкалыктар жапа чегип жатканын билем. Көптөгөн америкалык дарыгерлер алдыңкы орунда турушат жана дагы башка белгисиз адамдар муктаждарга ар кандай жолдор менен жардам беришүүдө. Мен аларга салам айтам, деп жазган медицина кызматкери. Буга чейин Дональд Трамп Кытай коронавирусту жашырган деп айыптап, аларды компенсация талап кылаарын айткан. Өзбекстанда сууга агып каза болду деген улуттук гвардиянын бир аскери тирүү табылды. Буга чейин өзбек басылмаларында дамба жарылганда улуттук гвардиянын 3 аскери сууга агып көз жумду деп эсептелгени жазылган. Бирок издөө учурунда аскерлердин бири тирүү табылганын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, табылган аскер тарбия жана идеология суроолору боюнча бөлүмдүн начальниги Тулкин Кодиров экени аныкталган. Ал окуя болгон жерден 15 чакырым алыстыкта табылган. Абалы туруктуу. Буга чейин 3 май күнү жоголгон аскерлердин бири сержант Суряевдун жансыз денеси табылган. 3-аскерди издөө боюнча иштер уланууда. 1-майда Өзбекстандын Сырдария областындагы суу сактагычында дамба жарылып, ага жакын жайгашкан аймактарды суу каптаган. Кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болгону жана 1 адам дайынсыз болуп жаткандыгы кабарланган. Казакстанда жубайлар акча катылган күрмөсүн суу каптап кеткен Мактарал аймагына гуманитардык жардам катары берип салышкан. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, жабыркагандарга жардам берүү үчүн эски кийимдерин берип жиберген жубайлар күрмөлөрдүн чөнтөгүнүн бирине $3000 катып койгонун унутуп калышкан. Жубайлар жардам чогулткандар кетип калганда гана акчасын эстеп артынан жөнөшкөн. Натыйжада акча табылып, ээлерине кайтарылып берилген. Бул окуядан кийин башка жарандар жардам болуп келген кийимдердин чөнтөктөрүн аңтарып жаткан видеолор интернетке чыга баштаган. Өзбекстандын Сырдария областындагы суу сактагычында жарылган дамбанын айынан Казакстандын Түркүстан облусунун Мактарал районунун 4 айылын суу каптаган. Азыр өкмөткө ишенип отуруунун кереги жок. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев кечээ 8-майда Говори ТВга берген маегинде билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө өкмөттө акыбал кыйын. Бүгүнкү күндө өкмөткө ишенип отуруунун кереги жок. Биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздук эмеспи? Андыктан айылдагы дыйкандардын жазгы талаа иштерин тез арада аякташына болгон жардамыбызды беришибиз кажет. Пандемия канча убакытка созулат? Мунун артынан экономикалык кризис эмнени алып келет? Элдеттин кайра кайталанып кетпешине ким кепилдик бере алат? Албетте, бул коркуткандык эмес. Жалпы дүйнөлүк эксперттердин кулак кагыш кылып айтып жатканын баарыбызга маалым. Бирок ошого карабай иштеп өнүгүп алдыга умтулуу зарыл, деди эл өкүлү. 11-майдан тарта Бишкекте коомдук транспорт, башкача айтканда автобус, троллейбустар иштей баштайт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында айдоочулар тыкыр көзөмөлдө болушат. Автобустар менен троллейбустар санитардык коопсуздук эрежелерин сактап иштешет. Айдоочулар дагы көзөмөлдө болушат. Коомдук транспортторго көп эл салууга болбойт, саналуу гана адамды ташууга уруксат берилет. Коронавирус илдетин жуктургандардын саны өсүшү мүмкүн деген кооптонууга саламаттыкты сактоо министрлиги даяр. Ооруканада кошумча койкалар бөлүнүп, медиктер да даярдалды, деди Үсөнбаев. Гүл коюлуп, аза күтүлдү. Жеңиш аянтында митинг, реквием өттү. Борбор калаанын Жеңиш аянтында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата митинг, реквием өтүп, ага мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, өлкө башчы өчпөс отко гүл коюп, согушта курман болгондорду 1 мүнөттүк аза күтүү менен эскерди. Иш чарага Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, экс-президент Роза Отунбаева, генералдык штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбаев катышты. COVID-19 Кыргызстанда 931 адамга жукту, 658 бейтап айыкты. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жан катталды.
Илдетке каршы республикалык штабтын 9 майдагы маалыматына караганда, илдет жаңы аныкталган кишилердин 2-өө Бишкек шаарында, 4-өө Чүй областында, 11-и Нарын областында, 3-өө Ош областында, 4-өө Жалал Абад областында, 1-өө Баткен областында. Жалпысынан Кыргызстанда коронавирус 931 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду. 658 бейтап айыгып чыкты. 931 адамдын 231 медицина кызматкери, алардын 166сы айыгып, 1-өө каза тапкан. Кыргыз бийлиги 11 майда өлкөдөгү өзгөчө абал режими алынаарын, бирок өзгөчө кырдаал режими улана берерин билдирди.